Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 2023-жылдын 3-11 сентябрында Бишкек шаарында өткөрүлгөн угуусу начар жана дүүлөйлөр арасында грек-рим жана эркин күрөш боюнча дүйнө чемпионатынын жеңүүчүлөрүнө акчалай сыйлыктарды тапшырды. Ал президенттин атынан спортчуларды дүйнөнүн бардык өлкөлөрүнөн келген 250 спортчунун арасынан биздин балбандар командалык эсепте ардактуу 3-орунду ээлеген Мелдештеги жеңиши менен куттуктады. Акылбек Жапаров өлкө жетекчилиги дене тарбия жана спортту өнүктүрүүгө артыкчылыктуу көңүл бурулуп жатканын белгиледи. Ошондой эле мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын арасында спортту өнүктүрүүнүн өзгөчө ролун белгиледи. Соңунда министрлер кабинетинин төрагасы спортчуларга акчалай сыйлыктарды тапшырды. Биринчи орунду алгандарга 100 000, экинчи орунга 80 000 сом, ал эми үчүнчү орунду алгандарга 70 000 сомдон берилди. Ар бир спортчу дүйнөлүк чемпионаттарга катышууну көздөйт. Сиздер канча жылдан бери күрөш менен машыгып жүрөсүңөр. Аракетиңердин акыбети кайтты. Жакында өткөн дүйнөлүк чемпионатта 13 өлкөдөн келген 250 спортчунун ичинен жеңип чыктыңыздар. Кыргызстандын желегин желбирешине биз да чын дилибизден кубанычта болдук. Баарыңыздарды президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаровдун атынан, жалпы министрлер кабинетинин атынан жеңишиңиздер менен чын дилимден куттуктайм. Спорт Кыргызстаныбызды дүйнөгө таанытат. Ага спортчуларыбыздын чыныгы эмгеги менен кошкон салымы зор. Биздин спортчулар Олимпиадада, Паралимпиадада, Сурдо Олимпиадада, Азия оюндарда бийиктиктерди багынтып жүрүшөт. Урматтуу балбандар, сиздер спортко гана эмес, бул жашоодо дагы чыныгы чемпионсуздар. Сиздер кармаган медалдар өлкөнүн сыймыгы, сиздер жеткен жеңиштер, сиздердин тырышкан жана талыкпаган, чарчабаган, өжөрлүк менен машыккан эмгек бул бардык жарандарыбызга күчтүү таасир берет жана эмгекке чыдамдуулукка үндөйт. Жеңишке жетиш үчүн канча эмгек керек экенин сиздер билесиздер.